Салам достор, мен атым Улан, мен архитектормун. Бүгүн сиздерди 2 кабаттуу турак үй менен тааныштырам. Немесе жүрүңүздөр. Биздин апа-пакай ушундай жакшынакай 2 кабат үйүбүз, жалпы аянты 430 чарчы метр. Жетилкенин аянтчасы 7,2 сотук. Анда эмесе жүрүңүздөр үйдүн ичин сиздерге көрсөтөбүз. Бул жерибиз башкы кирүү тобу. Тепкичтен киргенде кире беришке киребиз. Киргенде эле бул жерибиз коридор. Тепкичибиз жайгашкан, экинчи этажга, анан подвалга түшүп кетет. Бул жерибиз бизде холлубуздун болсо айнектери чоң панорамный айнектер. Подоконниктен бийиктиги 40 см, высотасы 2,10. Анан бул жерге киргенде биябыз ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөбүз 26 чарчы метр. Бул жерибизде да чоң панорамный айнек жайгашкан. Размери 2,5 га 2,10. Подоконниктин бийиктиги 40 см. Бул жерибизде бүт фронт оборудование. Кухонный гарнитура жайгашкан. Кухонный гарнитурада кладовкабыз бар. Көп колдонулбачу буюмдар, азык-түлүктөр сакталса жакшы болот. Бул жерибиз бизде зал 33 чарчы метр, 4,60 га 7,20. Чоң панорамный айнек менен. Бул жерибиз болсо ажаткана, биринчи этажда. Ажатканада душ, унитаз, инсталляция. Анан ошондой эле умывальник жайгашкан. Бул жерибиз болсо улуттук бөлмөсү, национальный комната деп коет. Бул жерден экинчи кабатка көтөрүлөбүз. Тепкичибиздин размерлери 30 га 15, ширинасы 1,20. Стандартный тепкич. Экинчи этажга чыкканда, экинчи этажыбызда 4 бөлмө бар. 2 балдар бөлмөсү, 1 ата-эне бөлмөсү, 1 бөлмө кабинет, биздин кардарыбыздын өзүнүн жеке, анан 1 конок бөлмөсү. Андан улам бизде бул жерибиз ата-энелер бөлмөсү. Ата-энелер бөлмөсү 26 чарчы метр, өзүнүн санузел менен. Душевой, унитаз, умывальник жайгашкан. Общий санузелибиз бар. Бул жерде бизде джакузи жайгашкан. Умывальник, унитаз. Бул жерде болсо балдар бөлмөсү 21 чарчы метр. Бул жерибиз дагы балдар бөлмөсү 24 чарчы метр. Биздин кир жуучу бөлмөбүз бул жерде жайгашкан. Бири стиральный машина болсо, экинчиси сушильный машина. Андан кийин биз жертөлөсүнө түшөбүз, подвалга. Подвалыбызда түшкөндө сол жагыбызда машыгуучу бөлмө. Машыгуучу бөлмөбүздө ар кандай шаймандар, велодорожка, беговой дорожка, элегантейн сыяктуу машыгуучу шаймандар бар. Андан улам бул жерибизде эс алуучу бөлмө 26 чарчы метр. Подвалда биякта айнектер каралган, вентиляциясы бар. Бул жагыбыз болсо
кладовка, кампа бөлмөсү. Бул жерде бут кийимдерди сактоочу бөлмө. Бул жери болсо көп колдонулбачу. Бул жагыбыз болсо от жагуучу бөлмө. От жагуучу бөлмөбүздө бул жерибизде биздики отопление газовый, 2 газовый котелдар, немецкий производство, анан бойлерный, ошондой эле электрический дагы котел бар. Бул жерибизде 2 унаа ылайыкталган токтоочу жай, чатыры менен навес менен. Бул болсо биздин подъемный воротабыз. Унаа токтоочу жайга. Бул механизмдин өзгөчөлүгү, мисалы, свет өчүп калса, бул кызыл тросун тартып туруп эле, мындай өзүңүз эле көтөрүп ачып койсоңуз болот. Бул жерибиз болсо очоккана. 3 казан каралган. Раковина. Бул жерибиз барбекю зонасы. Бул жерибизге плитка дагы каралган. Бул жерибиз биздики баня. Банянын кире бериши, от жагуучу жерибиз, эс алуучу бөлмөсү, биздин банябыздын эс алуучу бөлмөбүз. Бул жерибиз жуунуучу жер. Андан кийин бул жерибиз жуунуучу жер. Андан улам бияк парилка. Андан кийин бул жерибиз сырткы ажаткана. Отун көмүр сактоочу кампа. Бул жерибизден болсо биз жер төлөөсүнө топкага түшүп кетебиз. Эмне үчүн даяр үйдү сатып албай өзүңүз курууну чечтиңиз? Биринчиден, даяр үйлөрдү башында үй алабыз деп 2 жылдан бери жүрдүк келинчегим экөөбүз. Анан аяк карадык, буяк карадык, анан бир тааныш эжебиз бар болчу. Сурап үй куруп саткан. Анан ошол жолугуп калып үй алайын деп атабыз, көрүп бериңиз десек, көрүп ал үйлөр үй куруп жүргөн киши билет да. Материалдарын көрүп жакшы эмес экен да, анча эле. Эми сатыкка чыгаргандар себебинен жакшы арзаныраактарды колдонуп, ошонун себебинен эжебиз менен баарлашып, участок издеп, ошол участок насип кылган экен, акча бериштен. Ошол жерде алып, анан ошо эжебиз менен чогуу прораб жалдадым, эжем прораб болуп берди. Жакшы материалдарды алып, өзүбүз аракет кылып курдук. Материалдарды бүт жакшы качестволорду алдык. Арматураларды 18 менен, берки үй курганда 14 менен курат экен. Цементти бүт баарын аябай колдон келишинче эми өзүбүзгө курган үчүн жакшы материалдар менен салабыз. Кыскача тарыхы, биздин кардарыбыз Элилер байкебиз башында даяр үй сатып алам деп бир нече үйлөрдү карап жүрүптүр. Бирок баягы өздөрүнө ылайык келбей, балким планировкасы, сапатынан күмөн санап, кардарыбыз өзү үй курайын деп чечти. Өзүнө ыңгайлаштырып, үйдү долбоорлоп курайын деп. Анан бир айтып кетчү нерсе, сага рахмат. Ошо сен дагы эжебиз аркылуу таап, проектти жакшы аябай сонун жакты проект. Проект өтө сонун чыкты, көңүлдөгүдөй. Бүт баары жайында мага жакты кыскача. Сага чоң рахмат. Ар дайым кызматтабыз, Жабаке. Буюрса. Дагы бир суроом бар. Үйдү куруп атканда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар, материалдар кымбат болду. Былтыр материалдар кымбаттап турду. Жылдан жылга кымбаттап турду. Анан мен андай деле негизи стройка анча түшүнүк анча деле жок болчу, ошо прораб эже болгон үчүн кыйынчылыктар анча эле болбоду. Ошол эженин бүт баарына тааныштары бар экен, өзү иштеп жүргөн тармакта. Бүт базарда ошолор аркылуу базардан алып аттык да. Биз ошо Садат эжебизге ыраазычылык билдирип кетмекпиз. Садат эжебиз ошо үй проекти планировкадан баштап, үйдү куруп бүткөнгө чейин өзү аралашып, жардам берип, көзөмөлдөп турганына чоң ыраазычылык билдиребиз.